Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн сиздерге бир маанилүү өкмөттүн курамындагы маанилүү бир маселе менен келип жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, жакынкы арада бизде тышкы иштер министри болуп иштеп жүргөн Абдулдаев Ерлан Бекешевич өзүнүн кызматынан кетүү боюнча арызын берип, анын отставкасын биздин президентибиз кабыл алды. Ошого байланыштуу жаңы министрдин кандидатурасын сиздерге тартуулап жатабыз. Бул министрликтин өзүнүн биздин мамлекетке мааниси, биздин тышкы саясатыбыз жана ички саясатыбызга таасири тие турган абдан чоң министрлик. Ошон үчүн бизди ушул алып келип жаткан Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичтин кандидатурасы абдан бир мындай көңүл коюп тандоого эң башкы критерийибиз ошо профессионал болсо, тышкы иштер министрлигинде болуп жаткан көйгөйлөрдү чече турган, жана биздин өзүбүздүн мамлекетти тышкы мамлекеттер менен мамиле кылууда жогорку деңгээлде биздин мамлекеттин жүзүн көрсөтө турган адамды тандоо болуп максатыбыз болду. Ошол максатка ылайык биз ушул министрликтин составында окуу жайды бүткөндөн бери 20 жылдан бери иштеп, анын ичинде ушу 4 жыл сиздерде жогорку кеңеште дагы ушу тышкы иштер боюнча бөлүмдүн жетекчиси болуп иштеп, өзүнүн чоң тажрыйбасын алган жаранды алып келатабыз министрликке. Анан эгерде туура көрсөңүздөр, мен кыскача өмүр баянына токтолуп берейин. Айдарбеков Чыңгыз Азаматович 1977 жылы Бишкек шаарында туулган. Орто мектепти да ушу Бишкек шаарында аяктап, жогорку билимдүү 1998 жылы Кыргызстандын эл аралык университетинин эл аралык мамилелер адистиги боюнча аяктаган. 2001 жылы ошол эле университеттин юриспруденция адистиги боюнча магистратурасын бүтүп, ага магистр даражасын алган. Эмгек жолун ошол жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин тышкы иштер министрлигинде иштеп, бир канча жооптуу кызматтарда иштеп, андан тышкары Өзбекстан менен Түркмөнстан мамлекетинде элчилигинде иштеп, элчиликтин милдетин аткаруучу болуп, кеңешчи болуп, Өзбекстан, Түркмөнстан мамлекеттеринде иштеген. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы байланыштар жана протокол боюнча эксперти жана бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеген. Анан 2016 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл аралык байланыштар жана протокол бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип, бир нече президенттин жана жогорку кеңештин сыйлыктарына ээ болгон. 2016 жылы 18 апрелде 102 жарлык менен Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Япониядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалып, азыркы ушул министрликке чейин кандидатурасын көргөзгөнгө чейин ошо Япония мамлекетинде элчи болуп эмгектенген. Эмне үчүн бул Чыңгыз Азаматовичтин кандидатурасына токтолдум дегенде, ушул кыска мөөнөттүн ичинде мен өкмөттө иштеп жатып байкадым, ушу Япония мамлекетиндеги мамилелердин жакшырып келаткандыгы. Анын ичинде Жайка эл аралык агенттигинин бизге берип жаткан, бизде жасап жаткан, ишке ашырып жаткан долбоорлору, мамлекеттик деңгээлдеги бир нече ушул карым катнаштар, анын ичинде өзүңүздөр билесиздер, жакында ушу сиздердин да бир нече коллегаларыңыздар келип кетти. Ушу Япония мамлекетинин парламентинде абдан авторитеттүү коргоо министри болгондор келип кетти. Ушунун баары тең, мен ойлойм, ушул Чыңгыз Азаматовичтин ошо Японияга баргандагы ошо мамилелерди жакшыртуу боюнча жасаган иштеринин натыйжасы деп. Мына ушундай чоң иштерди жасаган жаш курагына карабай тышкы иштер министриндеги элчилердин арасындагы абдан абройлуу кадр катары таанылып, анан биз өкмөтүбүз ушул
сиздерге сунуштап жатабыз. Мен ойлойм, эгерде колдоп берсеңиздер, президентибиздин ишенимин, сиздердин ишенимди жана өкмөттүн ишенимин актап, элибизди башка жактарда атын чыгаруу боюнча иштерди, дүйнөлүк болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, Кыргыз Республикасынын ошол дүйнөлүк өзгөрүүлөр болуп жатканда позициясын, биздин өзүбүздүн көз караштын баарын так дааналап айтуу боюнча ушул Чыңгыз Азаматовичтин өзүнүн эмгеги зор болот деген ойдомун. Ошон үчүн макулдугуңуздарды берип, колдоп коюңуздарды мен суранам. Рахмат сиздерге. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 20 апрелиндеги номер 2379-6 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзасынын Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 3 беренесинин 3 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3 беренесинин 1 бөлүгүнүн 14 пунктун жана 124 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 абзасынын жетекчилигин алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри кызмат ордуна Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичтин талапкерлиги жактырылсын. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 101, каршы жок, баары 101, катталуу 112, токтом долбоору өттү. Ошоке сөз суруп атат, сөз сиздер. Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар, сиздерге абдан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Жаңы өкмөт мүчөбүздү колдоп бергениңиздер үчүн. Азыр эми жана өзүңүздөр да айттыңыздар, президентибиз тышкы саясатты абдан жогорку деңгээлге көтөрүп, кошуна мамлекеттер менен, алыскы мамлекеттер менен ымалабызды абдан жакшыртып, жакшы чоң кадамдар жасап атат. Ошол кадамдарга оң кол болуп иштеп берүүчү ушул Чыңгыз Азаматович. Мен ойлойм, сиздердин берген каалоо тилектерди, жанагындай тапшырмаларды эске алуу менен бардык болгон күч аракетин, билимин, тажрыйбасын жумшайт деп, бизде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошону келген сайын колдоп атканыңыздарга, түшүнүү менен кабыл алып атканыңыздарга абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат.